Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле мен айылым көрсөтүүсү. Мынайтип таң эрте суукта дагы бир айылга келип калдык. Улуу Жибек жолунун боюнда, Ош Бишкек жолунун боюнда жайгашкан айыл десек дагы болот. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кароол айыл өкмөтүнүн Мырзарык айылына келип отурабыз. Мына бүгүн ушу айылда болобуз. Күн суук дегендей, күн ачылып кетер деген үмүт бар. Бирге айыл кыдырабыз. Таке жүрөм кеттик. Матисахов Эркинбай. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кароол айыл аймагындагы Мырзарык айылы облус борборунан 50, райондон 10 чакырым алыста жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 1150 метр бийикте турган бул айылда 1140 кожолук, 7000ден тегерегинде калк жашайт. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Биздин көчө бар, Ош Бишкек жолуна жайгашкан. Ал жерде түнкү жарыктар менен камсыз столболорду коюшуп, мамынчаларды, мамынчаларын коюп, түнкү жарыктар менен камсыз кылышты. Бул жерде дагы айылдык кеңешибиздин депутаттарынын салымы бар, айыл өкмөтүбүздүн салымы бар. Андан сырткары сырткы инвесторлорду тартуу боюнча айыл өкмөтүбүздүн салымдары бар. Анан бул жерде биз дагы айтып кетсем, кече жакында эле 150 орундук мечитибиз ачылды 3,5 миллион сомго. Бул жерде Абдулла Ажы акабыз инвестор тартып айылыбызга ошондой чоң мечиттерибиз ачылды. Кече жакында ошол биздин чыган эжекелерибиз бар, Бишкек шаарыбызда эмгектенет, тоже медицинский наук академик Суранбай Гүлмүр эжекебиз бар. Ал тарабынан кече жакында эле бир ай мурун Мырзарык айылына ФАП курулуп берилди. Бул жерде дагы чоң инвесторлор сырт жактан тартып келишкен, өзүнүн жарандар 3 миллион 200 миңге. Андан сырткары Мырзарык айылыбызда жаштар биригип сыртта иштеген, Россия Федерациясында башка чет мамлекетте иштеген Мырзарык айылынын тургундары ушу балдарыбыздын кылмыштуулуктун алдын ала максатында спорт стадионубузду ачканбыз. Аябай чоң айлана чөйрөсүн тосуп, түнкү жарыктар менен камсыз кылып, бул жерге дагы 1-3-4 балдарыбыздын салымдары бар. Бүгүнкү күндө айыл ар тараптан өнүгүүгө бет алган. Анткени айыл жаштары ыймандуу жаштар фондун түзүп, алыста мигрант болуп жүргөн чыган жигиттер жана айыл өкмөт менен биргеликте айыл элине жакындан жардам көрсөтүп келишет. Бул да болсо учурда айылдын ынтымагы бекемделип жатуусунун бир көрүнүшү. Аба, Мырзарык айылын тарых таржымалын айтып кетсеңиз, эмне үчүн Мырзарык деп аталып калган бул айыл? Жакшы болот балам, бул улуу тема. Буга 100 жылдан дагы ашып кеткен окуя болуп эсептенет. Мунда Совет бийлиги да келе элек мезгилдер. Баягы арабтардын санжыра сежире деген сөзү бар. Биз уруу боюнча кыргызда адегине тагай дейт. Ошо бул түштүк тарабында жоору, бөрү, 4 баргы, анан кийин ошол карабагыш бекиден анан Сартекедет 5 уул болот. Эми тездетейин садагы силерге. Ошол карабагыштын 12 уулунун ичинен 2 китеп жаздык. Ошо карабагыштын 9 уулун тандап жаздык. Ушул Төөчү багытында азыркы деңиз деңгээлинен 2,5 бийик турат. Төөчү Куршаб районунун бир убакка орустар гүлдөтүп турган убакта өнүм берген, улуу мээнеткеш элдерди чыгарган. Ошо Төөчүндөн Досмат, Жаншөрө 5 колхоз болуп турган. Буягы таздарлар болот. Бунун нарагына өткөндөн кийин. Эми ошону айтканын себеби бул Мырза деген киши ким болгон? Башында ким? Сиз айтып атасыз Карабагыш. Карабагыштын Мырзеке деген азыркы Мырзеке Советке кетип аткан Мырза ака, Мырза аба деген сөз. Ушул киши багыт алып ушул жерди каздырып нук кылдырган. Bunun manisi. Niçin buna teşeli olup simol bolup kalgandık sebep. Bu ayıl gitken, şor baskan, su çıkkan, giden amına şu saltaşta mınya bir agrak gelgende döngüsü yerler var bulacak. O yerler mazar olgan. Anan oşanın Mırza avavız Dosmat baştık. 3 oğlun
ошол ана кызылдан компроват беговаттан батышпай өз балдары бу жака келгенден кийин ушул жака Кара Дарыянын агымы күчтүүлүгүн билип, Куршаптыкы тайыз экенин күчү жок, Ясыныкы мындай экенин билип, сууду ушул жака арыктап туруп чыгарып ушул жерге элди чыгарам. Ол убакта жалпы эле эл келген эмес. 10дон 5тен өздөрүнүн тобу боюнча кайсы рудун, кайсы роданы, кайсы племиялардын өзүнө жакындар бири-бирине тарткан. Ошол Мурзеке абабыз ушул тарапка багыт алып туруп, дарыянын башынан агым менен келген. Эми бул агымды кандай алып кеткен, бул агымды өзү ылдыйын кандай билген, бул көп тарых. Булар эшекке кум жүктөп, ошону сайганда кум түшөт. Эшек кандай басат, каяк менен тыбырчалайт, кудусунда мунун алып барган, мунун кандайдыр касиети, тажрыйбасы узак. Ошон үчүн Мырза деген абабыздын таржымалы да узак. Ушул жер Мырзарык болуп калып жазылды кийин. Айыл аксакалы Турдумамат Аванын айтуусунда Мырзарык айылында тарыхый табылгалар табылганын, ошондой эле те илгери өзгөчө кубулуштуу табиятты койнуна каткан айыл болгондугун баса белгиледи. Бул айылда чыган, эл жүгүн көтөргөн инсандар чыкканын да айтууда. Ошондуктан айыл эли уюткулуу эл, анткени элеттиктер сыймыктанган уул кыздарга бай. Мына ошентип тарыхы терең бул айылды кыдырып жөнөдүм. Қараңыздар, бұл сыйлықты алу үшін қаншалаған мехнет бар артында? Тимур, таң қалады мен шынша сыйлыққа жеткен. Мындай отырып сөйлесеңізші. Енді бұл игіліктерге қантип жетіштің, қантип баштадың? Ассаламалейкум. Біріншіден, бұл игіліктерге биринчиден менет, талыкпай менет кылган. Артынан ушу ийгиликтерге жетиштик. Азыр мен Мырзарык айылында жүрүп, дүйнөнүн чемпиону тайбокс боюнча эсептелүү гана спорт чеберлерибиз бар. Ошонун бири мына Тимур Маматисаков. Тимур, айтсаң, тайбокс менен ошо канча жылдан бери алектенип келатасың? Мен тайбокс менен машыгып келатканыма бүгүн 10 жыл болду. Биринчи барганымда ошол Москва жергесинде баргам. Иш менен иштин арасында ошол бир ошол орус туугандарыбыздын залдарына барып, ошол жакта машыгып, ушундай ийгиликтерге жетиштик. Эми могул жердеги сыйлыктарың бир аз тааныштырбайсыңбы? Кайсыл жактан алгансың? Булар кайсылар? Менимче булар Кыргызстандан окшойт, кандай? Бул кубоктор баары ошол Москвада турнирлеринде алынган кубоктор. Анан кийин бул Кыргызстанга келип ошол биринчи жолу белкурум, биринчи десем болот. Алгачкы белкурум Кыргызстандан алганмын. Андан кийин булар ошол Москвада көп эле медалдардын баары эле Москвадан алгам. Бул дагы Москвадан алгам. Анан бул жакка кетсек, бул жагы уже Таиланд. Основной Таиланд. Таиланд жергесинде? Таиланд мамлекетинде. Алып көрсөңөр болот. Эң ушул кыйналып менет менен алган курум десем жаңылышпайм. Менет менен деп атасың, бул кандай менет кеткен? Буга менет эми бул бел курума өзүм мындайча айтканда кыйналып, ал кезде мындай каржылоо жагынан эч ким жок эле бизде. Өзүм күчүм менен өзүм чуркап, агайым да жок жанымда, өзүм барып ушуну утуп келсем. Өзүң жалгыз баргансың? Жалгыз барып, өзүм утуп келгем. Өзүң жаныңан каржылоо? Өзүм каржылоо барды ошол. Бул менет ошондон экен да? Менет ошол жагын эсте каларлуу. Эми атагы чыккан 4 мамлекетти айтып атасың да? Мына ушулордун арасынан ушу Кыргызстандан барып, же өзүң машыктыруучуң жок, колдоочуң жок, анан ошол Таиландтын өздөрүнүн баягы улуттук спорт эмеспи Маутайын. Жеңип алганга таң калып атам да. Кандай сезимдер болду дейм да ошондо? Сезимдер сөз менен айткыс болгон. Көздөргө жаш келип утканда. Бир жагынан мага мотивация болуп, өзүм барганым, ошондой эч ким жанымда колдоочум жок. Барып
ошондой утуп алган өзүмө аябай мындай башкача сезимдер болгон. Сөздөр менен айтып жеткирелгис мындай сезимдер болгон да, мындайча айтканда. Көрүп атасыздар, урматтуу көрүүчүлөр, азыр Тимур ошол учурдагы салгылашууда жеңишин азыр көзүнө элестетип атканын мен бул жакта туруп байкап атам. Сезимдерин ачып бере албай атат чындыгында. Албетте, мындай ийгиликке жетүү үчүн талыкпай менет кылуу керек, талыкпай машыгуу керек. Азаматсың дейм, Тимур. Анан могу жерде жана кармап мен таң калып атканым 2019 дейт. Менимче жакынкы эле жылдар экен бул тире. Бул кайсыл жактан алган сыйлык да? Бул былтыр Всемирные игры деп Кореяда болуп өттү, Чунжу шаарында. Ошол жерден алганбыз биринчи местаны. Биринчиликти алган. Биринчи место, Всемирные игрыдан биринчи место. Ал жакта канча өлкө катышты? Ал жакта бир 64-60тан ашык өлкө катышкан да, ошондой Всемирные игры. Жөн эле айтып атат Тимур, 64 өлкө катышты, бирок мен биринчиликти алдым депчи. 64 өлкөнүн жеңиши дагы чындыгында бул эрдик. Албетте, Тимурдун бул жетишкендиктерин көрүп таң кала кое албайсың. Чоң мелдештерге катышып, өлкөнүн желегин дүйнөгө таанытууда. Бизге деле жарашат. Жарашат. Бизге насип этпесе дагы кийинки буундарга насип этсе, жаштарга, Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, курун тагынып, мен дагы спорттун чебери болуп калдым окшойт. Жакшы. Азыр менде бир ой болуп атат. Азыр Тимур менен жана салгылашуунун алдында көз караш дейт го. Ушу бир көз караш. Бир ошо бир учурду чагылдырайлычы телегөрүүчүлөргө. Кана? Мындан барсам. Мындайраак туруп ал. Ыңгайлуу эле болду. Олутту, ошол учурда. Кандай болот? Күлкүм келип кетти. Чындыгында. Баштанбы? Жок, болду. Мен корктум да. Дагы бир караш коелу, Ыңгайлуу болду. Ушундай көз карашта болушат спортчулар. Балдейсиз. Рахмат сиздерге да. Дүйнөнү дүңгүрөтүп, дүйнөгө тааныткан бул маданият кызматкерлери менен спортчулар болот. Албетте, биз спортчуларыбызды ар дайым сыйлашыбыз керек. Мына ошолорду колдоп, кубаттап жүрүшүбүз керек. Бали. Олтурушта 2 саат олтуруп, белиң талып кетет. Белиң ооруп кетет. Кыскасын айтканда жадап кетесиң. Ал эми өмүр бою бир жерде олтуруп, ошол жерде иштеп, ошол жерде турмуш тиричилигин өткөрүп, мына ошол жерде жан багып келген инсандарыбыз, албетте булар кайраттуу, сабырдуу болот эмеспи? Мына ошондой каармандардын бири Доронбек Ахматалиев агабыз. Бүгүнкү күндө мына ушинтип айрым бир алты санын аман инсандарга дагы үлгү болуп келет. Амансызбы ага? Жакшы отурасызбы? Тынчпы? Койлорго чөп салайын деп атасызбы? Кең жардам берейин. Өзүңүз эле ушинтип сала бересизби? Сала берем, балдар.
Дорым эке, мен таң калып атам да, бул кантип баштап алдыңыз да? Кантип карайсыз? Үлгүрөсүз деги? Үлгүрөм, şu 10 жыл ачып калды. Килекте кой бар эди, шунан улам тууп, көйтүп, мына үйлөргө жумшатамын, бала чакам тирикчилигиге жумшатамын. Мен өзүмдүн аракетим менен үйдө эле жатпай, ушуларды көйтүп, ушуларды карайын, алаксыйын деп, ушуларды багып, саарылап туруп, ушинтип чөп саламын. Азыр бир 15 бар окшойт, 10-15 э? 10-15 бар. Мына саарылап туруп чөп салам. Обедте салам, суу карамын. Шулар менен кечке аракет кылам. Шулар менен кылган ишим ушул. Эзи кыйынчылыгы жокпу? Жок, көнүп калдык эми. Кыздарыңыз жардам берет окшойт мен. Жардам берет, чоң кызым ишке жарап калды. 5 класска окуйт. Олар жаш эдем эле, карайт эдем. Аялыма көз карап атты. Жакшы. Салып кое берейин эми, а? Салып кое берем. Сизге жардамдашып коеюн кичине. Дурум эке, демек 2 койду бир 10 жылда 15ке жеткирип алыпсыз да? Шу. О, мына жер күн экен. Күндө күн чайтай ачылып калыптыр. Ушул жерде бир сүйлөшөйлү, а? Кандай дейсиз? Макул. Дурум эке, бул жемдеринен кыйналбайсызбы? Жок, убагында камдап коямын. Кампаларга салып. Кампалар салып, Мен угушумча бул айылда ушу чарбачылыктан кээде сунуш алып калган инсандар да болот дейт сизден, туурабы? Тууру келип көрүп кетишет. Кандай кылып багабыз, кандай кылабыз дешип. Шундай деп айтып коям, колдон келишин. Эми жаш маалымда мен 5-10 жыл мурун спорт немесиге катыштым, коляска жарышка, гонка деп. Ошонун гонкадан 3 жылдык биринчи орунду алдым, медалдарды алдым, грамоталарды алдым. Айда Өзгөн районунан сен келдиң деди, айтып коюптур. Бүт баары жаштар спортивный кийинип алыптыр, мен калпакчаны айдап кеттим. Ана олар барып туруп бурула эле калат, мен ордунамдан кармап туруп буру беремин. Ошентип 3 жыл чемпион болгом. Жашым 50ке чыгып калды. Шу эми бала чакамды чоңойтуп, окутуп, шуларды турмушка чыгарсам дейм, шулардын бала чака неберелерин көрүп, шулардын сыйда эле жүрсөм дейм, башка. Шу биздин ниетибиз. Туура айтат, бул жакта Дорумбек агабыз дагы мүмкүнчүлүгү чектелип турса дагы учурда короо жайын таза кармап, мал жандыгын багып, керек болсо ушу айылдын кээ бир инсандарына үлгү болуп, ушу чарбачылык жактан өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүп, бүгүнкү күндө мынтип ийгиликтерге жетишип, дагы да алдыга койгон үмүттөрү чоң. Баалидейбиз ага сизге. Тирүүлүктүн өзү бакыт экенин баарыбыз эле билебиз. Дорумбек ага учурда үй бүлөсү менен бактылуулукта очор бачар өмүр кечирүүдө. Ооба, мүмкүнчүлүгү чектелип турса да, элден артта калбастан, кээде мал базарга барып, чайкочулук кылып жиберчү жери да бар. Общий 30-35 болчу. Саттыңызбы? Семиргендерин ушу касапка барып союп сатып турабыз. Бүгүнкү күндө баягы сандан эмес сапат көйтүп болуп атпайбы? Могу эт багытына кармай турбайсызбы сиз, Ооба, биз 5-6 жылдан бери ошондой мал чарбачылык менен алектенип кетебиз. Базардан сатып алып. 4-5 ай сатып аласыздар. Ошо жайлаудан келгендер сатып алабыз, анан 4-5 ай кармап багып, ошо беребиз. Кайра сатыкка чыгарасыздар. Чыгарабыз. Эми бунун түшүгү кандай? Ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы болот дегендей, эркек адамдар кылат да, муну кылам деп кылбай коюшкандар көп болду. Анан жарым жолдон кайтып кеткендер, Ал 1-2 ай багып туруп кайта сатып бергендер болду, иши бар экен депчи. Буга эми иши аябай да кыйын. Анан бука менен бизнес кылам, мындай деген сөздөр эми
Onu hareket kılıp kılбаса кылыш кыйын болуп атат да. Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө. Азыр мисалы мына бука канча килограмм эт берет? Анан канчага бааланат? 200 килограммдын орточо эсептен 200 килограмм берет. Бул да 2-3 ай туруш керек. Ошондо азыр терүү баасы канча? Биз 80 миң, 85 миң сомго. Сомго. 80-85 миң сом болуп атат. Быйыл мал кымбат болуп жыйгандарга аябай да жакшы болду. 4-5 ай кармай деп атасыздар, ошол 4-5 айда кантип семиртесиздер? Эмне жем бересиздер? Кандай тоюттарды бересиздер? Буга жүгөрү, ошо кебек тартылат, анан күнжара. Будай белоктор болот да, май болот, ошо күнжара. Макалар. Анан кадимки чөп, Чөп. Буга чөптүн жакшысын берсек дейт. Пакал, будай пакал, арпа пакал беришет, бирок анын калориясы анча жок дейт. Биз беде беребиз. Спарсеп ошондой жакшы чөптөр берилет. Ошон үчүн буларды батыраак семирет, Тез семирет да. Бул ушуну кыла албай аткандарга же кылып баштап таштап коюп аткандарга кандай бир сунуштарыңызды айтат дейсиз да? Буну багыш үчүн биринчи максатта жакшы шарт түзүш керек да. Мындай чоң сарай салыш керек. Мындай байлай турган жерлери аябай пишик болуш керек. Анан муну эптемей акурлар мындай семет болбосо, ылай акур жыгач акур болбосо, бул тез эле таглап булар. Бир-эки ай турганда мүзөрө кытышып, өздөрү эле баягындай кутуруп баягындай болуп атат да. Мындай бузупчу. Жакшы шарт болуш керек, Шарт болуш керек. Буга бир киришкенден кийин белли бекем түйүп туруп, анан киришек башташ керек. Кылсаң үзөрү жакшы болот. Биз Кудайга шүгүр 5-6 жылдан бери багып атабыз. Бир жылына бир 40-45 киргизебиз. Ошо менен тирилик кылабыз эми. Анан менен көп совет алышат. Бул бука баккандын да бир секреттери бар да. Ошолордун айтсаңыз. Секреттер бар, бирок айтпайсыздар өзү. Секреттер айтылат дагы, бирок секреттер айтылбай калат да. Эми мен айтып берем, мунун секрети эле жемди убагында бериш керек, сууну убагында бериш керек. Ошондо мал тез оңолот. Анан обедтегисин кеч берип, же бербей койсоң, анда мал эрес аркы кетип калат да. Демек саат менен бериш керек. Убак саат менен берилген. Убак саат менен. Ошондо мал тез оңолот. Сандан эмес сапатка дегендей айлыктар мал чарбасынын эт жана сүт багытын мыкты өздөштүрүүдө. Бул да болсо айлыктардын экономикалык жактан каржысын өстүрүп, бир чети миграциянын агымын басаңдатууда. Мына ушинтип мырзарык айылын кыдырып жүрүп, 70 жаштагы аксакалга келип калдык. Аксакалдын аты Абдулла Эрмекбаев абабыз. Бүгүнкү күндө ушул жазма акын деп койсок болот. Ушу өзү жазып, өзү ырдап, анан дагы ушу жай мезгилинде тоо таштардан ушу дарылык касиети бар чөптөрдөн ушу дарылар жасап, айрым бир оорулардын шифасын айыктырып келет абабыз. Аба бүгүнкү күндө өзүңүз жөнүндө бир аз китептерди, ошо ырларыңызды жыйнак кылып чыгарыпсыз. Ушул жөнүндө айтып кетпесизби? Мен эми көп жыл болду, ушу 30 жашымдан баштап, ушу башта жазып жүрөт элем, анча уялат элем, ката болуп калабы деп. Анан 30 жашымдан кийин карап туруп анан ушу жаза баштадым. Кийин Ошто Абдубалы Акимбековге жолугуп калдым да. Абдубалы Акимбеков анан ырларым көрүп туруп, анан ал айтыш болгон жерде мени чакырып, эки айтыш бүткөндө мени ырдатып, дагы эки айтыш бүткөндө мени ырдатып, ошого кызыгып, анан ырга киришип кеттим да. Ошо ырларыңыздан бир аз үзүндү айтып бербейсизби? Үзүндү айтып берейин. Мырзарык өрөөнү айылы жөнүндө же өзгөнүн өрөөнү боюнча ырларыңыз барбы? Эми бир жерге барганда каердан десе өзгөндөн келдим дейсиң да. Анан ошого өзгөндү ыргылайын деп өзгөндү жаздым. Ey el ortası özgönüm, yer ortası özgönüm, yol ortası özgönüm, sunun başı özgönüm, munarası dağı var, tarıkta var özgönüm, kılındardı karıtıp, neçender ötkönü özgönüm, Allah Teala yol bergen, Kızırata kol bergen, yassa bide yavliya, alımdar ötkönü özgönüm, Matmusa bide
атактуу сынчылар өткөнү өзгөнүм, Курандан так айткан эшендар өткөнү өзгөнүм, кырааттан келтирип карылар өткөнү өзгөнүм, кыргыз элге таанымал акындар өткөнү өзгөнүм, эл жеримди коргойм деп баатырлар өткөнү өзгөнүм, керилип чаап кетменде дыйкандар өткөнү өзгөнүм, не бир кыйын сайыпкер чарбадар өткөнү өзгөнүм, кереметтүү сыры бар мергендер өткөнү өзгөнүм, чыгыш батыш жол жүргөн кервендер өткөнү өзгөнүм. Тарыхта бар жибек жол кайрадан жаңы башталды, жолоочулар өтүшкө асфальт төшөп ташталды, өзгөнүмдүн күрүчү бүт дүйнөгө таанымал Сарымай менен Асалы өзгөнүмдө дагы бар, күздүк жаздык себилген үрөөнчүлүк жагы бар, мөмөлүү дарак багы бар, айта берсе түгөнбөс жер алдында кени бар. Абдулла жазган санатты замандаштар угуа. Сон ыр айтуу ыргаңыз жанагы барып айтыштай айтылат. Элдер ушинтип айтып атат, барпыдай дейт элдер. Ушинтип айтышып атат. Сизде? Жакшы. Анан мына дары чөпкө кызыгып калдым да, дары чөпкө ошо Жалал-Абадта ууру барып, айти дүшөгө жолугуп калып, ошодон дары чөптөрдү үйлөнүп, анан şu биздин тоолордо дары чөп бизде да, өзгөн вообще тоолорубуздун баардыгы аптека десем болот мен. Себеби дары чөп биздин тоолордо. Башка жактар алып кетип баратат. Бизде дары чөптү билип иштетсе, таанып иштетсе, дары бизде. Өзгөн бар да. Орларга барбы? Ыйык тоонун кызматы ар дайым элге болот. Дары чөп, дары суулар тоодо болот. Ар тоонун бир жашырын сыры болот. Абдулланын өзү жазган ыры болот деген. Бул дары чөпкө арналган. Дары чөпкө арналган. Дары чөптөрдүн өзүн амыр кылдым. Билген чөбүмдө канча чөп билсе ошонун баарын ырга коштум. Ушуну дары чөптү угуп койсоң болот. Угабыз. Мен атам согушка катышкан киши болгон. Эч жерге атын кое албадым. Айла кеткенде колумдан келе деген дары чөпкө кошуп койдум да. Ermekbay ulu Abdullah, Batkende жалгыз Aygül var, teleden körüp jürösün, Aygül'dün sırrın düşünböy, buğulugup munda turasın, Meder degen çöp bolot, meğer çöptün inisi, altın tamır dağı var, Akkod oldu bilival, mamırı menen kumuru, kunduz kayır degen var, yel varsın menen boznaştın, cıtını cıttap bilival, koko meyren çöp bolot, antız menen jalpızdın, paydası var, sırrı var, örük menen karagat, dolona menen süйлөшкүн, жаңгак menen badamdın, ayta turgan jağı var, çayırdın kılar işi var, yermendi baykap biliği var, jigdanın jakşı sırrı var, jağzagi degen daraktın, atkara turgan işi var, kılan kuyruk çöp bolot, bizdin jerde köp bolot, uygak menen çalkandı, taktap turup aytarsın, anar menen meyizdi, anıktap jakşı biliği var, ancir menen şaptolu, min tamır menen zileden, surap görsöň bilersin, gül kayır menen miyanın, darilik jağı dağı var, koğum menen darbızdı, koşboy koyson bolobu, acırıktı aytpadım, çirmoktu baykagım, aşkabak menen sabizdin, paydalı jağı dağı var, almanı jakşı biliği var, Abduraşmanı sırrık, ırga koştum kıstarıp, çiçirkanak sayda söt, uğulcandı surasan, biyik dolu jayda söt. Ey çöptün türü kengiri, aytalmadım tengine, deri çöptü tandaylı, akbudaylan kalbaylı, açılmagan sırlar var, aytılmagan ırlar var degen. Hep böyle aksakal. Şundayım. Yaşınız bir top korsa dağı, mına uşintip ırlarda tizmegi menen aytkanыңыз bali. Darı çöptörдү жасап, ушу ооруларга шифа таап келеткенсиз. Эми кийинки муундарга үйрөтө кетиңиз эми? Туура айтасың. Бул атадан калган салт экен. Бу чөп менен илгертен ата бабаларыбыз иштеп келген чөптөрдү. Эми буну ушундай кээ бир чөптөрдү кайнатат, кээ бир чөптөрдү настойка кылат, кээ бир чөптөрдү башкача
Damda tamır ketedi, her türlü de bunu. Үйренем деген адам болса мен каршы эмесмин, кеди үйренсе болот. Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы наамын алып, айыл эли урматтаган Абдылла Аванын ар тараптуу өнөрүнө баа бердим. Сөз тизип, сөз баккан аксакал салмактуу сөздөрү, ары тамашалуу ыр саптары менен жаштарга акыл насаатын жеткирип келет. Албетте айыл көркү болгон аталарыбыз көп болсун. Айылда үйдүн ичинде жер төлөдө жайгашкан чакан спорт залда спортчуларыбыз мына ушундай ийгиликтерге жетишкен уктуңуз беле? Азыр мен буларды көрүп, айылдан угуп келип көрүп алып, мына ушул столдун астынан жылым келбей атат. Ар бир баладан мына, могу бир баланыкы, могу бир баланыкы. Дерлик 20-дан, 15-тен, 20-дан ашуун сыйлыктарын көрүп турам. Чындыгына таң калышты. Азыр бул жакта көрүп атасыздар? Спорт зал аябай кичинекей. Бул жакта машыктыруучу жүрөт. Асмат аке, келсеңиз. Дагы бир жолу сурашып коелу. Мына бул жердеги сыйлыктарды көрүп, мен таң калып атам да, дагы делечи. Бул сыйлыктарга жетишкенге албетте машыктыруучунун дагы таасири чоң десеңиз. Кантип бул кичинекей чакан спорт залда ушу балдар ушундай ийгиликке жетишти да? Bizde kандай десем, талык баган эмгек, бал аракетке берекет дегендей аракет кылтабыз ушу залдан. Кичине болсо да. Асмат аке, эми айтсаңыз, мына машыгып жаткан балдардын бул сиздин ыкмаңыз кандай? Бул кандай мотивация бересиз да буларга? Биз бул балдарга бир спорт жагынан эмес, мектепте окуусун карайм мен. Көчөдө жүргөндөрүн бардык жагынан өзүм Көңүл буруп турасыз. Көңүл буруп турам. Бир залда эмес, көчөдө жүрүп тарбиясында бардыгына көңүл буруп турам. Чөйрөдө жүрүп турумдагы, бул залыңыз канча чоңдугу? Чакан эле го, өтө эле, Ичи узуну 10, туурасы 5 да. 5 метр. Чакан да. Канча балдарды канча жаштан алып кабыл алып тарбиялайсыз да? Бизде 7 жаштан баштап алабыз алла. Жалаң бул жерде мектеп окуучулары. Сабактан кийин, Сабактан кийин келишет залга. Ата-энелер менен сүйлөшүп турабыз. Бармы? Демек, ата-энелер менен да тыгыз байланышта болуп, булардын чөйрөдөгү жүрүм-турумуна да көңүл буруп, сабагына да көңүл буруп, анан залда дагы тарбия берип дегенде өзүңүз бүт баарын мойнуңузга алып алыпсыз да? Барым. Ушуну аракет кылып атабыз ушул жерде. Азыр могул жерде балдарыңыздын эң жакшы алдыда ийгиликтерди багындырып келаткан кайсылар белгилеп айтпайсызбы? Бул жерде Адамбеков Сыймык бар. Базибаев Эмил, Аманылла Бекбол бар. Кочубаев Майрамбек, Туратов Даниэл бар. Ушулар. Адамбеков Сыймык менен Базибаев Эмил чемпион Азия болушту 2019. Калгандары эл аралык турнирде чемпион болушту. Спортчуларга көңүл буруу деги мындай айылдан, айыл өкмөттөн же башка жактан жакшы белеби сиздерге? Кимдерден көңүл буруп, кимдер жардам берет сиздерге? Азырынча эч ким деле жардам берет, өзүбүз аракет кылып атабыз, бардыгын өзүбүз аракет кылып атабыз. Колдон келишинче талык баган эмгекти. Жакшы. Эми өзүңүз жөнүндө айтпайсызбы? Өзүңүз кайсыл спорттун чебери болдуңуз, же болбосо кандай бир ийгиликтерге жетиштиңиз? Мен биринчи барганда джиу-джитсуга баргам. Кайсы жака? Мен Москвада, Россияда жүргөм. Жакшы эле ийгиликтерге жетиштик. Москванын 4 жолку чемпиону болдум. Россиянын чемпиону болдум. Да, эл аралык турнирде да алдык. Кыргызстанда күрөшүп жүрөбүз. Өзбекстанда күрөштүк. Белоруссияда, Украина ошол жакта күрөшүп жүрөбүз. Азыр эми
шартқа байланыштуу келип ушул залды ачып аракет кылып атабыз ушул жерде. Байлидейбиз. Азыр бул жерде айткансыздан ушу айылга келип, менимче айылдын жаштарына көтөрөйүн деген ой максаттар болгон окшойт сизде. Ооба, эң туура ушул кичинемде максат койгом, ушул айылда зал жок болчу да малы. Өзүм залга кызыгып, залга барайын десем, зал жок. Алыска жөнөтпөйт. Ошон үчүн ошол максат коюп алдым. Ушул залды ачтык да. Кичине болсо да. Жакшы. Азыр мен сизге каршылаш катары неме кылайын, өзүңүздүн бир ыкмаларыңызды көрсөтпөйсүзбү? Мына жерде. Кандай дейсиз? Бека мынан карматчы. Кандай кыласыз? Шынай ба? Дейді. Қандай? Ушундай кылса жеңишке жетпей ушундай. Ооба. Канча упай алат? Же Азыр досрочный победа. Зарыл жеңиш болобу, Шундан кесиле очколор азыр көтөрүп чапканыма 2 очко. Тизеден үстүгө белден курдан өдө көтөрүп бросок кылсам 4 очко да. Демек, мындай эле кармаша берсе деле болобу? Ооба, бардык. Эркин күрөш сыяктуу болуп калат анда. Бул биздин спорттун түрү бардык спорттордон алып коюлган да. Бул жерде грэпплинг бар, джиу-джитсу, вольный борьба, греко-римский, дзюдо бардыгын кошкон да. Дзюдо да кошулган да? Бардыгын приемдон кошуп туруп, грэпплингди алып чыгардым. Демек, жана дзюдодо мындай кармаганда боло берет мындан да? Бардыгы. Демек, мындай кылып алса деле болот да? Өзгөчө экен. Да, кандай ыкмалар бар? Азыр амал. Мындай. Кыйын турбайбы? Кандай да? Ушундай да барбы? Охош. Энтиги калдым. Чыгылып да. Мына ушул ыкмаларды бүгүнкү күнү мына балдар жатка билет, Көрсөтүп берсиңчи, балдар. Кимдер көрсөттү? Бардык. Балдар биздин келечегибиз демекчи, мына ушундай чакан залда чоң бир ийгиликке жетишкен ушул келечек муундарыбызга эмне дейбиз? Бир гана даңк дейбиз. Алдыдагы чоң ийгиликтери багындарышына тилектеш болуп калабыз. Ана эмесе жигиттер, даярбызбы? 1, 2, 3. Мырзарык алдарда! Мына ушинтип мырзарык айылын кыдырып жүрүп, күн да кечирип кетти. Эмне дейбиз? Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө деп калабыз. Сиздердин кызматыңыздарда мен бүгүн Казыбек Мамасатов болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ушундай көз караштай күлүп жүргөн учурлар болобу? Болот. Атаңдаш менен карашып атканда. Болот, ошондой учурлар да болот. Жеңе менен кантип таанышып калгансыз? Жеңеңди телевизордон көрүп таанышкан десең. Сөзү канча жогору.